Салам достор. Бүгүнкү сабакта биз кандай издөө системалары бар экендиги тууралуу айтып беребиз. Анда эмесе баштайлы. Эгерде жүздөгөн жылдар мурун адамдар маалыматтын аздыгына кабылып, маалымат издөөгө аргасыз болушса, азыркы учурда маалыматтар чынында абдан көп. Ошондуктан достор, көп маалыматтын ичинен бизге керектүү маалыматты туура тапканды үйрөнүшүбүз маанилүү. Биз керектүү маалыматты табуу үчүн издөө тутумдарын колдонобуз. Издөө системалары бүгүнкү күндө өтө көп. Бирок колдонуучулардын көпчүлүгү албетте Google'ду колдонушат. Жалпы интернет колдонуучулардын 92%-дан ашыгы Google'ду тартып көрүшөт. Бул дегенибиз биздин планетабыздын 4 миллиардтан ашык адамы. Биз сизге бүгүн кызыктуу тандоолор жөнүндө айтып беребиз. Андыктан алар жөнүндө билип, эсиңизде болсун. Дүйнөдөгү экинчи популярдуу издөө тутуму Microsoft'тон Bing болуп саналат. Ошондой эле Verizon'дон чыккан Yahoo издөө тутуму бар. Алардын катарында Baidu Кытайдагы популярдуу издөө тутуму. Анын колдонуучуларынын саны 200 миллиондон ашат. Ал эми ошол эле Орусияда популярдуу издөө тутум бул Яндекс болуп аталат. Азыркы күндө 50 миллиондон ашык колдонуучусу бар. AQШ'нын DuckDuckGo аталган издөө тутуму кызыктуу болуп саналат. Издөө тутумдары биз колдонгондо, башка көптөгөн онлайн кызматтар сыяктуу эле интернеттен бир нерсе издеген сайын биз жөнүндө бардык маалыматтарды чогултушат. DuckDuckGo издөө тутуму дагы Google сыяктуу маалыматтарды чогултпайт деп ырастоодо. Ошондуктан бүгүнкү күндө DuckDuckGo издөө системасынын аудиториясы 80 миллиондон ашык. Сизге билим берүү максатында кызыктуу маалыматтарды жеткирдик деген ойдобуз. Тарыхты алып карай турган болсок, эң алгач W3 каталог, AliWeb, JumpStation сыяктуу издөө тутумдары болгон. Бирок бардыгыбыз билгендей, Google өзүнүн уникалдуу маалымат издөө алгоритми менен дээрлик бүт дүйнөнү багындырды.